биз уккан маалыматтар боюнча кайсыл жерге бир чогулушка алып барганы же болбосо атайын ошо жыйынга эл чогултуп барганы бул одоно мыйзам бузгандык да. Алардын жоопкерчилигин ким алат? Мисалга алар жарыбаган айлык менен иштеп аткан болсо бүгүнкү күнгө чейин ошолорду мисалга алып баргандыгы үчүн айрым мектептерде мисалга мектептерди жаап коюп алып барды деп атат. Аларды точно билбейм так, бирок ошондой кылып алып барган болсо бүгүнкү күндө корона тараптагы ошол билим берүү башкармалыгыбы, министрлик болобу же жергиликтүү бийлик болобу жооп бериш керек. Андан кийин мына тамак аштар боюнча көргөзмөгө алып чыгып атат. Бүгүн иш күнү. Атайын иш жок деп белгиленген жок, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү иш күнүндө ошондой кылып чындыгында алып барган болсо, бүгүн мугалимдер жооп бериш керек. Мына билим берүү башкармалыгы жана билим берүү министрлиги же болбосо шаардык бийлик жооп бериш керек.